семизиңер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эч ким эчтеке дейлепсиз урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге, эч ким кармаган жок сиздерди анда. Кызыл чеке болгон парламент депутаттары кечирим суратканга чейин эл өкүлдөрү эмнеге акыйнеге айтышты? Бирөө да төрөткана эшигин ачпай коюп, келиндин баласы өлүктөрүлдү. Бирөө жарым жоопкерчиликке тартылабы? Ал эми күйүүчү майдын баасын ойлоп койгон эч ким жок. Ар ким ар кандай бааны коюп алышкан. Жол чекесинде саткан бензиндер андан көп. Бул жана башка кабарларды алдыдагы мүнөттөрдө толук баяндалат. Аты-жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Ай күнүнө жетип калган келинди бир да төрөткана кабыл албай, баласы ичинен чарчап калган. Бул маалымат боюнча жергиликтүү басылмалар жазып чыккан соң Саламаттык сактоо министрлиги жооп кайтарды. Аталган окуя боюнча бүгүнкү брифингде Саламаттык сактоо министринин орун басары Маданен Каратаев териштирүү башталганын белгиледи. Маалыматтарга караганда Бишкектеги төрөтканалар келинди 2 күн убарага салган. Парламентте көтөрүлдү. Андан кийин ошол массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөн учур боюнча ыкчам жумушчу тобу түзүлүп, кечинде эле министрдин башчылыгы боюнча бизде талкуу болду. Мына бүгүнкү күнү ошол мен фамилия аты жөнүн айтпай эле коеюн. АЭ деген ошол Кыргызстандын жараны 82-жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен, өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-үнчү төрөт экен. Азыр эртең менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Эми парламенттеги кабарларга өтсөк, бүгүн депутаттардын жыйыны жалаң акыйнеге айткан форматта өттү. Чырдын баары шайлоо босогусундагы пайызды талкуулоо маалында башталган. Маселен, жогорку кеңештин жыйынында спикер Дастанбек Жумабеков менен депутат Кенжебек Бокоев кайым айтышты. Бокоев парламентте кош стандарттуулук болуп жатат деп айтканда, Жумабеков парламент жакпаса эч кимди кармаган жокпуз деп жооп берген. Жарым жыл болуп калды, күн тартибине кирбейт палатага. А эмне үчүн? Же бир депутаттын мыйзамы кирет, калганы кирбейби? Мына ушундай кош стандарттуулук көптөн бери биздин алтын чакылышта келатат. Мына ошону эгер кааласаңыздар азыр комиссия түзөйүк. Мен өзүм эле бир 20-30 фактыны билем регламент бузулганынан. Мына бүгүн ошол уже көтөрүлүп атат, чатак айланып атат. Биздин парламенттин сапаты ошодон кетип атат. Двойной стандарт кругом. Ошондуктан азыр мен урматтуу төрага сунуш киргизем. Ушул регламенттин бузулганы жөнүндө, бузгандар жөнүндө чара. Эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге, эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Антип эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Бирок депутат Жанар Акаев спикерди эл өкүлдөрүнөн кечирим суроого чакырды. Качан болсо да өкмөттүн жактоочусу болуп алдыңыз деген Акаев ансыз да буга чейин кетирген Дастан Жумабековдун каталарын эске салып өттү. Ошондой урматтуу Дастан Рыспекович, сиз азыр жанагы сөзүңүз үчүн жалпы кесиптештерден атын атабасаңыз дагы кечирим сурап коюшуңуз керек. Бул жерде эч ким кармаган жок деп сиз айтпадыңызбы? Бул деген сөздүн мааниси, лингвисттерге дагы текшерсек болот, бул жерде каалабасаң кетип кал деген эле сөздү айттыңыз. Ошондуктан анан азыр Каныбека башта туура айтат. Сиз ушу мен көргөндөн бери бир дагы ушу парламентке депутатка болушканыңызды укпадым. Качан көрсөң ушу өкмөттүн адвокаты болгонсуз. Өкмөттү мактайсыз, мындай одагы үртөккөн деңгээлге жетип калдык. Качан сиз парламенттин кызыкчылыгын коргойсуз? Депутаттарды өкмөт бизди кагып силксе, күч органдары бул жерге кагып силксе дагы сиз унчукпайсыз. Сиз депутаттарды коргошуңуз керек. Экинчиден мына комиссия түзүү боюнча дагы маселе көтөрүлүп калды. Сизге дагы бир канча суроолор бар. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй
парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Андан кийин ошол жерде текшеришибиз керек. Төрага тарабынан, төрагандын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды ошондой эле акыркы мына 1 жыл 2 жылдын ичинде жанагы төраганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеге сиңгенби, сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетээрдин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек. Мен ошону сунуштайм. Айтор Тарага Дастан Жумабековтун «Эгер парламент жакпаса, сиздерди эч ким кармабайт» деген сөзү эл өкүлдөрү арасында кызуу талкууга жем таштады. Айрым депутаттар чыгып, спикердин антип айтууга укугу жок экенин белгилеп, урмат сый менен мамиле кылууга чакырышты. Акырында Тазабек Икрамов кесиптештерин эки жүздүү болбого үндөдү. Ошондон кийин талаш тартышка чекит коюлуп, депутаттар күн тартибин кароого өтүштү. Мындай жок жерден мындай көп маселе көтөрүлүп атат да. Бул жерден ошо эле грамота боюнча, саат боюнча деп ар бир комитет ошо жерде депутаттар өздөрүңүздөр сунуш бергенсиздер. Ошо жерде баардыгын өзүңүздөр колдоп атасыздар. Бул жердеги алып чыккан маселени добушка койдурганы ар бир депутаттын укугу болуп атат. Ошонун баардыгын койдуруп берип атат. Именно жерде ызуучу кылып атасыңар да. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер башы мындай кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар. Семизиңер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эч кимиз эчтеке дейлекпиз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бир кичине өзүңөрдү кармасаңар, кармап жакшы мындай болот. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп атабызбы? Ошондуктан өзүңөрдүн сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула. Бирок жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөргүсү келет. Айрымдар болсо эки шайлоону тең уда өткөрүү керек дешүүдө. Коронавирустун айынан мөөнөтү жылып калган шайлоого бийлик качан камынганы жатат. Кийинки материалда баяндалат. 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. 22 саясий партия катталган. Алар 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Аңгычакта вирус чыгып кетип үзгүлтүккө учурап өтпөй калган. Борбордук шайлоо комиссиясы эмне кылганы жатканын бүгүн парламентте айтып берди. Политические партии, выдвинувшие список кандидатов на выборах депутатов городских кеңешей, они возобновляют свой статус с момента возобновления кампании. То же самое касалось и зарегистрированных кандидатов в айылный кеңеш. БШКнын төрайымынын айтымында жергиликтүү кеңештерди шайлоого азыр катталган саясий партиялар катыша алышат. Анткени менен парламенттик шайлоодо күзгө туура келгендиктен экөөнү кошо деле өткөрсө болот дегендер жок эмес. Албетте эки шайлоонун бир өтүшү бир топ башаламандык менен шайлоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратпайбы деген ой келет. Мен оюмча буну жогорку кеңеш менен кошо өткөзөбүз деген дагы сунуштар келип атат. Бул кошо өткөзүү мен оюмча туура эмес болот эле. Жергиликтүү кеңеш өзүнчө өтүш керек. Ал арада бүгүн парламент партиялардын өтүү босогосун 9%дан 7%га чейин төмөндөтүү маселесин карады. Бирок айрым депутаттар шайлоо босогосун 5%га чейин түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору комитетте каралбай, андан кийин 7% сунушталган мыйзам долбоору каралып жатканын айтып, ача пикирлер пайда болду. Канат Келесбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. Сиз бузуп атасыз мыйзамды. Доктор юридических наук деп биздин юриспруденцияны бүгүн акыбалына ыйлаш керек. Уят болот мындай регламентти үчүнтүп бузуп алып келген мыйзамыңызды. 5%ды адилеттик үчүн биринчи же четке кагыңыз, же талкууга коюңуз. Ал эми Исхак Масалиев 7% боюнча демилге президенттин сөзүнөн кийин көтөрүлгөн деген оюн айтты. Бул мыйзам долбоорун 3 күндө комитетке жиберип ийгенин айтып нааразы болду. Мен сиздерден сурап элем, улантып кете берели, мейли бул долбоор чыкты. Бирок кечээ күндө күн тартипте жок болчу да. Же бул деле регламент бузуу эмеспи? Талашка төрага Дастан Жумабеков кошулуп мыйзамдарды караш үчүн убакыт керек болду деп билдирди. Бирок парламентаризмди өнүктүрүү үчүн шайлоо босогосун 11%га чейин көтөрүш керек дегендер да бар. Маселен, Төрөбай Зулпукаров мындан саясат издеп кереги жок деген ойдо.
Шайлоо жакындагандан кийин биз өзүбүз каалагандай кылып кабыл ала беребизби? Же болбосо жага турган. Эгерде парламенттик мамлекет, парламентаризмди келечекте өнүктүрөбүз турган болсок, 9% эмес 11% кылыш керек. Анткени менен кырдаалга жараша позициясын өзгөртүп, кошуматчылык кылгандар көбөйдү деген Жанар Акаев мындай оюн билдирди. Атамбаевка түндүк түштүк альтернатив жолдун атын бериш керек. Аны баатыр кылыш керек дегендер, аны тескерисинче эми тепкилеп атасыңар мисалы. Барыңар позицияңар тез өзгөртүп атпайсыңарбы? Ошондуктан ал бир эле Мирлан Женчороев эмес Кыргызстанда пикирин өзгөрткөн. Мындан жаман нерселерге пикирлериңерди өзгөртүп, кошоматчылыктан кошоматчылыкка күн көрүп жүргөндөр толтура биздин арабызда. Айта кетсек, Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүшүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деген пикирин билдирген. Каныбек Темиров, Өзкүн Жоробай уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Ош шаарында күйүүчү майдын баасы төмөндөй элек. Бул көрүнүшкө айрым айдоочулар нааразычылыгын билдиришүүдө. Ал эми шаардык бийлик бул кырдаалды көзөмөлгө алган эмес өңдү. Монополияга каршы күрөш кызматы баа түштү деген менен айрым күйүүчү бекеттерде мурунку ойдон сакталууда. Ош шаарынын аймагында күйүүчү майдын баасы төмөндөөгөнү көпчүлүктү нааразы кылууда. Айрым айдоочулар АЗСтин баасы жогорку кеңеште да талкуу болуп, бирок шаардагы тиешелүү кызматтар бааны көзөмөлдөбөй жатат деп нааразычылыктарын айтышууда. 37 сом тыйыны бар, канча тыйындан күйүп атабыз. Түшкөн жок эле. Буга чейин деле 37 сом болчу. Ооба, 37. Азырда ошондой, бирок башка жерлерде 29-30 болуптур деп угуп атабыз, бирок Ошто түшкөн жок. Бизде эле баада турат. 57 неме 37 деп турат. Может азыр билбейм, азыр карап атмын. Кече күнү алгам да ошо боюнча турат. Ош шаарында жалпысынан 44 май куюучу жай бар. Ал жерде жумуш алып барган жумушчулар өз милдеттерин гана аткарышат. Күйүүчү майга болгон баа төмөндөйбү деген сурообузга бул жердеги кызматкерлер жооп берүүдөн баш тартышты. Сізден алсақ болар ө? Не? Бензинге басы қаншадан болатат? Шаар ичиндеги май куюучу жайлардагы бааны көзөмөлдөө монополияга каршы күрөшүү кызматынын жумушу. Сөз болгон кызматтын өкүлдөрү ооз-2 күйүүчү майга болгон баа төмөндөдү дегени менен айрым бекеттерде ошол бойдон калууда. Ал эми бизде эң крупный неме бар, МПА деген бар, 92-35 сом 90 тыйын, АИ 80 31 сом 90 тыйын, 95-37 сом 40 тыйын, ДТ 38 сом 70 тыйын. Же болбосо бир жума мурунга салыштырмалуу среднем 4 сомдон 6 сомго чейин арзандады десек болот. Ошто, Ошто. Анан эми Бишкекте андай, Бишкекте андай деген сөздү мен айта албаймын. Бишкектен кандай болсо биздики 3 сом разница болот. Потому что жол кыранын эсебинен. Монополияга каршы күрөштүн жүргүзүү кызматынын өкүлү өз сөзүндө бааны бир калыпта кармоого жеке ишкерлерге кирише албастыгын бышыктады. Анда бааны ким жөнгө салат деген суроо али бүдөмүк. Анан эми бүгүнкү күндө мамлекеттик чектөө киргизилген эмес. Мамлекеттик чектөө киргизилгенине байланыштуу мен буларга барып документ требовать этип, буларга бааңды мындай кыл дегенге мен бүгүнкү күндө менин акым жок. Ушул биз бирок күнүгө отслеживать этип атабыз. Эскерте кетсек, бул убакка чейин монополияга каршы күрөшүү агенттигинин жетекчиси Шукурат Сабиров дизель күйүүчү майынын баасы жыл башынан бери 6%дан 9%га чейин арзандаганын айткан жайы бар. Ал эми бул маселени өкмөт да көзөмөлдөөсү керектиги жогорку кеңеште айтылган. Эскерте кетсек, Ош шаарында жалпысынан 44 май күйүүчү бекет бар. Эми Бишкектеги жагдайга келе турган болсок, калада бензинге коюлган баалар ары кандай? Маселен, көчөдө желим бөтөлүклөргө коюп саткандар шаар четинде жайнап кетти. Ошол эле учурда май куюучу бекеттеринде 38-39 сомго чейин коюлган. Илаз Анарбай уулу күйүүчү майдын бааларына сереп салды. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө күйүүчү майлардын баалары кескин түрдө арзандаганы баарыбызга белгилүү. Ал эми биздин Кыргызстанда эмне себептен анчалык баалар арзандаган жок деген суроо азыркы күндө бардык коомчулукту ойлондуруп жаткан учур. Бишкек шаарында болсо күйүүчү майлардын баалары кандай?
байкап көрөлү. Маселен, Газпром компаниясында бензин күйүүчү майы 92-ден 95 үлгүсүнө чейинкилер 34 сом 90 тыйындан 39 сом 10 тыйынга чейин. Ал эми дизелдик күйүүчү май 37 сом 90 тыйын. Кышкы дизелдик күйүүчү май болсо 48 сом. Май куйган станцияларда баалар Газпромго салыштырмалуу арзан болгону менен азыркы капчыгы какталган элдин купулуна толбойт. Анткени күйүүчү майдын бүгүнкү күндөгү өлкөгө келип түшкөн баасы 19 сом экендиги белгилүү. Айдоочулар ыраазы болгон бааларды бир гана шаардын айланасында жели мидиштерге куюп саткандардан гана кезиктирүүгө болот. 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 30 сомдон. Анын баары контрабандалык жол менен алынып келинген экендиги шексиз. Элге арзан болуп, башка станциялардын баасын түшүрүүгө таасир бергени менен мамлекеттик казынага киреше түшпөгөндүгү өкүнүчтүү. Кандайсың алты? Бензин канчада? 30да. 95 же 92-сі? 2. Ал эми эксперттердин пикиринде чет элдик компанияларга көз каранды болбой, чийки мунай затын алып келип өзүбүздөгү кайра иштетүүчү заводдор аркылуу элди камсыздап алсак туура болот. Биздин тышкы саясатыбыз өзүбүз туура эмес жүргүзүп атабыз. Бир, экинчиси буну эмне себептен айтып атам? Бизде завод бар, Жунда, окшогон заводдор бар. Биз бүгүнкү күндө, бүгүнкү кризиске карап туруп, эч кандай монополияга карабай, Газпромдун монополиясына карабай туруп биз баягы чийки нефтини алып келип өзүбүздүн заводдорго иштетип, кайра жакынкы кошуналарыбызга Тажикстан, Афганистанга сатсак болот. Бирок ага бизге бүгүнкү күндө саясий эрк керек. Андан тышкары саясат таануучулар Кыргызстандагы баанын түшпөй жатышын коррупция менен байланыштырып, алардын артында атка минелердин тийиштиги бар деп эсептейт. Таможняда контрабанда токтогон болсо, бүгүнкү күндө биздин баалар да башкача болмок. Бул жерде бир топ бар. Контрабандалык топ бар. Бунун топтун башында чоң адамдар отурушат. Бул жылдап келген коррупциялык схема. Эгерде бүгүнкү күндө биздин өкмөт, бүгүнкү күндө биздин өлкө башчысы ушул коррупциялык схеманы жок кылмайынча, системаны жок кылмайынча бизде эч качан өнүгүү, туруктуулук болбойт. Чет элдерде нефтинин баасы 80% чейин арзандаган. Ал эми бизде болсо 5 гана пайызга төмөндөдү. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Урунтуу кабарларды баяндоону улантабыз, биздин каналда калыңыз. Алдыдагы мүнөттөрдө дагы маанилүү жаңылыктарга токтолобуз. Тажик бийлиги вирустан өлгөндөрдү массалык түрдө көбүмчатат деген чынбы? Видео интернетке тарады. Нарында кырдаал кыйындадыбы? Бишкектен дарыгерлердин тобу жөнөп кетти. Ал эми Чаткалда 12 блокпост коюлду. Эмнеге медиктерге эл каршылык көрсөтүп жаңжал чыкты. Коронавирус менен күрөшүү үчүн нарынга медиктердин 9-чу тобу жөнөп кетти. Маалыматка ылайык, ыктыярчы дарыгерлер тобуна 3 акушер-гинеколог жана реаниматологдор кирген. Алар 10 күн бою аймактагы кесиптештерине тажрыйбалык жардам көрсөтөт. Дарыгерлердин жумушчу сапарына кеткен бардык чыгымдар жана кошумча төлөмдөр эпидемиологиялык фонддон каржыланары айтылды. Нарын облусунда коронавирус кулаш жайып баратат. Акыркы суткада эле бул аймакта 15 кишиден вирус аныкталып, жалпы саны 152-ге жетти. Ал эми Жалал Абад облусунун Чаткал районунда карантин тартиби күчүндө, 12 пост иштеп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбулот Мирзахметов брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында Чаткалга кирип чыгууга тыюу салынган. Облуста элдин кыймылын азайтуу максатында милиция кызматкерлери күнү-түнү кызматта. Чаткал районунда болсо карантин тартиби күчүндө, блокпосттор иштеп жатат, деди Мирзахметов. Буга чейин Чаткал районунда коронавирус жуктургандарды аныктоо иш-чараларын жасап жүргөн медиктерге эл каршылык көрсөтүп жаңжал чыккан. Тажик бийлиги вирустан өлгөндөрдү массалык түрдө көбүмчатат деген чынбы? Видеосу интернетке тарады. Ал эми Белоруссия парад гана өткөрбөстөн коронавируска карабай шайлоону да өткөрөт.
уже дым удара бар. Тажик бийлиги вирустан каза болгондорду массалык түрдө көмүп жатат. Акбор сайты Душанбедеги көрсөтөндөрдүн биринде коронавирустан каза болгондорду массалык түрдө жерге берип жатканы тартылган видеону жарыялады. Анда автор полиэтилен менен капталган мүрзөлөрдү көрсөтүп, мындай мүрзөлөрдүн катары өтө узун экенин айтат. Алардын бардыгы коронавирустан көз жумган, бирок бийлик бул жөнүндө расмий билдире элек. Автор бул видеону Тажикстандын борборундагы Сариоси көрүстөнүндө тарткандыгын ырастайт. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов оор абалда ооруканада жатат. Буга чейин журналисттер атасы коронавирус жугузуп алды деп шектелип жаткандыгын жазып чыгышкан. Кийинчерээк Нурмагомедовдун улуусу вируска тест тапшырганын билдирип, бирок анын жыйынтыгы тууралуу айткан эмес. Ошондой эле ирландиялык белгилүү мушкер Хабибдин эзелки атаандашы Конор Макгрегор дагы Twitter баракчасында Нурмагомедовго колдоо сөздөрүн жазган. Беларуста президенттик шайлоо 9 августта өтөрү жарыяланды. Бул ирет азыркы президент Александр Лукашенконун атаандашы болуп, шайлоо президентинин мурдагы кеңешчиси Беларустагы жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкало катышары белгилүү болду. 55 жаштагы Валерий Цепкало 3 жылда АКШдагы жана Мексикадагы элчи болуп иштеген. Беларусь мамлекетин 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Лукашенко шайлоого катышарын буга чейин билдирген. Эгерде эл мени кайсы бир шайлоодо колдой койсо, мен ага таарынбайм деген эле. Германиянын канцлери Ангела Меркель немис парламентинде сүйлөп жатып, 2015-жылы Бундестагтагы расмий сайтынан жасалган хакердик чабуулга Орусияга каршы чаралар көрүлүшү мүмкүн деп билдирди. Айтымында өлкө прокуратурасында бул чабуулдарга Орусиянын тиешеси бар экендигине жетиштүү далилдер топтолду. Беле кетсе, кибер чабуулдан улам хакерлер Ангела Меркелдин 2012-2015 жылдар аралыгындагы кат алышууларын көчүрүп алышкан. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын божомолуна ылайык быйыл Казакстандын экономикасы төмөндөйт. Маалыматка ылайык, банктын 13 майда жарыяланган макроэкономикалык баяндамасында мындай божомол Казак бийлигинин мунай өндүрүү көлөмүн кыскартуу планы жана сырьёнун арзандаганы, айрым экономикалык тармактардын өнүгүшүн жайлата тургандыгын, карантиндик чараларды эске алуу менен жазган. Божомолго ылайык, мунайга бай Казакстандын ички дүң өнүмү быйыл 3%га төмөндөйт. Мунайдын баасы жартылай калыбына келсе, кийинки 2021 жылы кайра 5,5%га жогорулатса болот деп божомолдогон. Башка кабарлардан Туркияда өтө турган көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндарын өткөрүү 2021 жылга жылдырылды. Чечим аталган оюнду түрк элдеринин мурдатан келе жаткан руханий байлыгын даңазалоону татыктуу өткөрүү үчүн кабыл алынгандыгы айтылды. Эске салса, көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндарын 2020 жылдын күз айында Бурса шаарында өткөрүү чечими кабыл алынган эле. Булар маанилүү кабарлардын топтому болду. Интернеттеги баракчалардан биздин эфирден кеткен окуяларды акмалап туруңуз. Даректер сиздин экранда. Саламатта калыңыздар, амандыкта учурашалы.